устный приказ болуп атат, жаза кыла деген. Жазабасаң жумуштан рет дегенге чейин барып атат. Ушул эле жерде 250 миң сомго? Ошол киши менен азыр биргелешип алып, жанагыдай тендерлерди туура эмес тендерлерге кол коюшуп. Мен аким катары любой убакта поддержка кылам. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Аламидин районуна караштуу Төмөнкү Аларчы айыл өкмөтүнө келдик. Бул жака келгенибиздин бирден бир себеби 100 сомдук розаны 400 сомдон эсептетип, андан тышкары дегеле бир тендер боюнча дагы маселелер боюнча айыл өкмөттүн кылып жаткан иштерин баардыгы мыйзамсыз болуп, жана дагы алдын астындагы кызматкерлерге өзүнүн кызматтыгынан кыянаты менен пайдаланып, басым көрсөтүп, мыйзамсыз кастарга кол койдуруп кыйнап жаткандыгы боюнча бизге тараптар кайрылган болчу. Ошого биз жооп алуу үчүн айыл өкмөттүн дагы өзүнүн чындыгы бардыр, буга жооп береттир. Ошого келгенбиз. Саламатсызбы? Уруксатпы? Жебеге болду экен бухгалтер. 100 сомдук розаны ошол эле 100 сомдук розаны 400 сомдон эсептетип, ашыгы менен эсептеттирип жаткандыгы боюнчачы. Анан эми сиз бухгалтер катары эртеңки күн барып буга сиз жооп бересиз да, эгер тийиштүү органдар текшерүү жүргүзсөчү. Анан эми айыл өкмөт чындап эле басма жасаганы чынбы? Ошол боюнча. Кандай мыйзам? Ал боюнча биз служебный записка киргизип атабыз. Главанын өзүнө. Бирок деги атак басым болуп аткан чын. Басым болуп аткан чын, рахмат. Жана туя жөнүндө сөз болуп жатат да, бир 3 эзе кымбаттатып ийген ойчу, кайсы ушуларбы? Эми туя болгондо ушул туялар мен ушул туяларды азыр эле биз тиги немеге барып, ушул жерди алган жерге барып мен видеого тартып берген. Алай айтып атат эже. Ой, өзү Наргиза өзү келип деп менден алып кеткен. Өзүнүн келген баасынан да арзан алып кеткен. Дейт, анан арзан алып кеткенде, может, ал жерде мен бааларын карасам 1700-1500 сомдук туялар турат. Ошондон арзан алып кетсе, ана бул жерге туруп алып туруп 7000 канча сом деп, 7250 сомбу ушундай деп жазып атат. Наргиза деле ачыгын айтпайт деле, бооба мен буну мынча сомдон алдым, мындай тигиндей деп. Анан туруп алып анан могуну жана смарагды мен 4000 сомдон алдым деп бияка жазып койду. Смарагд деген жок деп атасыз, туурабы? Жок, андай. Бийик эле немелерди отургузуп атат, бар. Мооларды эле отургузду. Анан майда тетики гүлдөрдү, розалар 100 сом дейт салы, 100 сомдук роза мен көргөндө жокмун. Мооларыңызды 25 сомдон деп атасыз, туурабы? Шүтүп алат балар деген. Мынчага берип, биз тияка тиге садикке тигебиз деп. Биз аябай келген бада деле берип салам мен. Коем садикке тиге, мечитке тиге деп. Именно ошо Наргиза өзү келеби? Өзү келген өткөндө терек-перектерге. Теректерге өзү келген. Аны 15 сомдон алган. Ооба, теректерди 15 сомдон ашап кетип качты. Тигием айыл өкмөткө барып ошонун до сих пор акчасын бербей кетти го, райком акчасын. Канча убакыт мурда алынган болар? Бир 2 ай боло элек. 2 ай болду. Канча штук? 4 штукту жазылган. Бул жерден дагы мен бул жерден дагы ошол нерселерге отказ кылгандан кийин бул киши дагы алып келип мектепке, садикке деп ар кайсы жака бөлүп берген, дагы дополнительный канча 100 миң деген суммаларды дагы которгонго аракет кылып атат. Азыр. Роза жөнүндө айтат. Роза жанагы 400 сомдук розалар кана? Эми мен 400 сомдук роза экенин билбейм, мен базардан мындай роза көрбөй элебизби? Бул жерде мына 1 2 3 4 5 ушундай биягында 5, биягында 5 болсо керек. Ушул розаны 392 сомдон алдым дейт. Мен мындай розаны 392 сомго көрө элекмин мен өзүм дагы. 20дан. Түшүнгөн жокмун. Кайсылары 20дан? Мына петуня болот 20дан. Моунун баары. Жылдыктарда 25, 30 ар кандай бар. Петуня 20дан. А вон те елочки почем? Какой голубой 1800, чашат полторы. Моолар көп жылдыктар моолар дедиңизби? А березы есть? Нет. Булар канчадан 30тан дедиңиз, Баалар 25 деп турат, 30 деп турат. Көп жылдыктар. Ушулар бааларыбы? А такие тоже садили? Да, такие тоже садили, где-то там. Бул дагы өсүп калды да эми. Эми 1 ай болду. Болсо болгондур 1 ай. Канчаны алды? 5 13 алыптыр 392 сомдон деп.
эми тендердин өткөрүлүшүндө бар нерсени айтасыз, жооп бересиз да эртеги күнү бир нерсе болсо чынбы? Анан биздеги жеткен маалыматтар чын эле ушу тендер боюнча бир мыйзам бузуулар болуп жаткан боюнча? Сметанын кагаздары жок. Ал тендер боюнча. Себеби ал дагы главанын буйругу аркылуу туура эмес кетти да. Негизин айтканда. Ошондо мыйзамсыз кетти. Мыйзамсыз кетип калды. Канча бюджети канча түздүлөр ошол? Бюджети 352 миң. Эмне иштер кылынат эле негизи? Мыйзам боюнча болгон. Ал жерге негизи гравий төгүлмөк да, гравирование, жолдорду гравирование кылынмак. Кайсыл жерге чейин? Ошонун баары негизи көрсөтүлүш керек эле, бирок ал тендерде көрсөтүлгөн эмес. Ким алып кетти ушул тендерди? Жана жогорку айтканда Анан бир киши, бир участник катышкан. Ал биздин мурдакы глава экен. Шайлообеков Нуржан Шайлообекович деп. Бизге мындай айтканда, бизге басым болуп атат. Чынын айтайын, басым болуп атат. Бандай устный приказ болуп атат, жазагыла деген. Жазабасаң жумуштан кет дегенге чейин барып атат. Анан биз исполняющий. Сиз айтып көрдүңүзбү? Баягы тийиштүү органдар, прокуратура ошол эле барды. Биз эскертип айтып атабыз. Жооп бергим келбейт деп айтып атабыз, эскертип атабыз. Аны өзүм чечем, өзүм бүтүрөм деген сөздөр болуп атат. Аны бизди дагы мындай немеге мыйзам бузууга алып барып атат. Алып барып түртүп атат. Тендер боюнча жолго жок, ошол кайсы жол, кайсы жерден кандай? Эч кандай адрестер жок. Адреси жок эле? Бул эч кандай эч нерсеси жок эле. Мени чакырды дагы ушуга кол коюңуз деди. Анан мен отуруп, Кулжабаевна, бул туура эмес. Кагаз барбы? Кагаз бар. Бул туура эмес. Буга деген немеден ценаларын баардыгын алыш керек. Жок, мен түшүнбөй атам. Азыр мен түшүнүп берейин башына. Мына так суроо берейинчи, мына көрүүчүлөр үчүн делечи. Мен турган могул жол. 100 метрди жазайм. Баланча деген көчөдө. Баланча метри деген документ болуш керекпи? Жок, болуш керек. Ит жок, ит байлан жип чыккан. Ошондой кагаздар болуш керек десем, мен өзүм структурага, күч органдарына өзүм жооп берем. Нада будет мен акимге жооп берем. Нада будет мен өзүм барын деп калкаланып бирөөлөрдү аркылуу сүйлөгөн, чечкен сөзү бар экен. Мындай нерсе болбойт. Жолдун процентовкасы жок, сметасы жок, проекти жок. Жолдун аты жок болуп атпайбы? Эч нерсеси жок. Бул жерде мен тендерге соглашиться этип, өзүм немеге заявкага кол коюп бергеним себеби только бир доставка, перевозка болду. Кайсы жерге алып келип, айыл өкмөттүн жанына төгүп коюшсун. Болду. Андан кийин кайсы жакка төгөт, кайсы жолго чечет, андан кийин глава өзү чечсе керек. Райымбердиев Камбар деп иштеп жүргөн сметчик, технадзор киши. Бул жерде жазылып атат. Дополнительные условия оклад 5000 сом. Выслуги лет, за услуги лет 1250 сом деп. Ошондо 6250 сом айлык алган киши. Бул жерден өзүнүн кызыктар кишисин чакырып келип алып, Ыбыкеев Нарымбекти сметчик кылып алып туруп, 6000 сомдук кишини жумуштан алып салып, 18000 сомдук кишини коюп берип, андын экономия средств, денежный средства ушул. Штатный единицу машиниста экскаваторщик деп атат. Машиниста экскаваторщик дегенде штатный единицага киргизгенге пулу жок. Штатный единица болгондо болот. Штатный единицаны өргүлө трактор кайда? Каякта? Трактор мына жаныңарда турат, тракторду башка муниципальный нерсеге берип таштаган. Трактор жок. Айдоочусу бар. Эмне кылабыз? Билбейм эмне кыларды, ошентип эле алып салбады келип. Бул депутат жана Сүйөркулдун кылганы болот да. Анын кызматын кылбасаң, ишинде акты эме кылбасаң ошол экен. Анын кызматын эмнеге кылышат керек мамлекет? Биздин депутаттар эме делейт да, жогорку кеңештин депутатына эле да. Үй жумушун кылдырабы? Үй жумушун кылбай койгонун ушундан ушул болду да. Анан эмес эмне жумуш кыласың? Жүрөм ошол эле. Бекер айлык алыппы? Бекер айлык аласың да, анан албаганда эмне? Төрага өзүнүн каалаганын кылат. Анын өзүнүн каалаганын уккан кишини, глава болуп келген кишини ошол киши менен азыр билгелешип алып, жанагыдай тендерлерди, туура эмес тендерлерге кол коюшуп. Ушу 2 айдын ичинде канча чыгым келтирди деп ойлойсуз? Мисалы, болжолдуу түрдө. Менин оюмча жакшы эле болду болуш керек, миллиондон ашты го дейм. Тендер боюнча сүйлөшө калып туруп, өзүнүн тааныш кишисин аффилированный лицо мага машинамдын чехолун алып келип бербей эле, обналичка кылып бер деп сүйлөп атат.
Барбы? Бар менде ал доказательство. А именно кишинин өзүнүн сүйлөгөнү дагы бар. Ооба мен обналичка кылып берем, калган запчастарыңарды дагы деп ушинтип сүйлөп атат. Аскерге биз турган жер ушу аэропорттун жанында жайгашканга 250 миң сом оңдоп түзөөгө эле жумшайбыз деп бир аракеттер болгон деп атпайсызбы? Эмнесин оңдойт элебиз? Бул жерде эми оңдой турган деле эч нерсеси жок болчу. Негизи эң жакшынакай муну 2 жыл мурунку 3 жыл мурунку ушуну реставрация кылдырганбыз. Ошондо 60 миңдей эле акча кеткен. Анан ошол нерсени мен буяка ушундай эле кеткен, сиз эмне кылып атасыз десем, сен колбой болсоң кет жумуштан дейт. Так ушунун өзүнчө айтып берсең, ушул эле жерде, ушул эле жерде. Ушул эле жерде 250 миң сомго? Мына бул жерде жасай турган деле же буту сынып, же колу сынып калган жок да, же башы кырып кеткен жок. Жакшынакай турат. Ушуну просто мындай реставрация, мындай сынып калган жерлерин гана оңдоп коюш керек болчу да. Анан ошого 250 миң сом деп смета түзүп, тендерге деп мага даярдап туруп кол коюп дегенде мен кол койбойм буга дегем. Гравийный дорог деген тендер өтүптүр да. 452 миң сомго өтүп, Шайлообеков Нуржан Шайлообекович деген жаран утуп алыптыр тендерди. Анан ошол гравийный дорогдун сметасын документи жок дешти. Ал мындай эле кайсыл жолго төгүлөт, эмне болуп төгүлөт, качан төгүлөт, кандай төгүлөт, андай жок. Негизи 500 миң каралган. Жок, эң эле кайсыл жерге төгүлөт? Алны болсо биз азыр кварталдарды шайладык. Анан кийин ар бир жеринде жыйындарды өткөрдүк. Ошол жерде көчөлөрдү кайсы жерге төгүш керек экенин алар предложение берди. Эми тендер өткөндөн кийин, тендерди уткандан кийин. Эми ал тендер өтүп. Негизи мыйзам чегинде тендерге кирерде кайсыл жолго төгүлүш керек, эмне болуп төгүлүш керек, канча тонна, канча автобуна төгүлүш керек, баары түзүш керек. Биз деген депутаттар менен, мисалы депутаттарды ар бир жерде өзүнүн территорияда элдер шайлап. Алар уже билет кайсыл көчөгө жок, кагазда, мыйзамда, мисалы сиздерде текшерет да бирөө. Канча биз деген акты түзүп туруп, тендер өтүптүр. Шайлообеков Нуржан Шайлообекович деген мырза мурдакы аларча айыл өкмөтүнүн үтүү болуп иштеген жаран утуптур. Тендерди комиссиянын төрагасынын кудасы. Жакыбаев Аскер Токомович менен ошо бул жерде тараптардын кызыкчылыгы деген да сөз бар да. Мисалы тендерге мурдакы ошол жерде кайсыл ошол администрация болобу, акимчилик болобу, айыл өкмөт болобу, мурдагы иштеп кеткен кызматкерлер катышканга чын-чындап мыйзам жол бербейт да. Тендергечи, чынбы? Ал сол жагында карап көрмөсүздөр беле? Тууганчылык, башка деген маселелер бул ушу депутаттардын төрагасынын кудасы болуп атат. Мисалы ал киши ошолорду карап көрсөтүп. Анан кандай ал мен аны жок, мейли текшере албайсыз. Эми мурдакы сизден мурда иштеп кеткен ошол жерде иштеп кеттир да. Ал кишичи. Госзакупка боюнча, мыйзам боюнча эгер ошол жерде иштеп, же болбосо ошол жерде бирөөнүн тууганы, депутаттардын тууганы болуп, жакын тууганы болсо, анда конечно, аффилированный лицо болуп эсептелинет. Бирок ал киши деген азыркы убакта иштебейт да. Мен даже азыркы убакта эч ким ал иштебейт бул жактачы, айыл өкмөттө. Андан кийин ал катышып атат. Тендер боюнча иштеген адисиңиз айтып жатпайбы? Бунун басым менен анын үстүндө документтери толук болбосо дагы бул тендер өткөрүлгөнгө аракеттер болгон деп. Мен кандай көзүм биз просто тендерге бердик, чагылды. И ошол боюнча чыкты. Анын результаты чыккандан кийин бизде жителдер мисалы сиздер кандайдыр ошо тендер боюнча кагаздар барбы? Көрсөтүп аласызбы? Кайсы жолго төгүлүш керек, эмне болуп төгүлүш керек деген бирөө. Аны деген бизде протокольный биз баарын фиксировать этип койгонбуз, кайсы көчөлөргө төгүлөт. Мына уже биз жыйынды. Албетте биз текшерүүчү орган эмеспиз. Эми баары муну азыр элдер көрүп чыккандан кийин бир кагаз журналист кагазды сурайт деген дейт да. Ошол кагаз бир көрсөтүп аласызбы? Мага азыр деген жакта интервью болот деп айткан жок да. Эгер антип айтса мен анда протоколду бизде өткөндө сизге барып кеткелик, өзүңүз эмескенсиз. Макул, эми бул тендер боюнча ушундай дедиңиз, Ал эми ушул Туя жана Роза боюнча айта кетсек, мисалы, розаларды алып турсуздар, бир штугун 392 сомдон алып 3920 сомго алып турсуздар. 10 штук алыпсыз. Роза. Жанагы өлбөс солдаттын астына тигилбей ошолор. Андан кийин Туя
экен. 7280 сомдон 29120 сомго алыныптыр тоядагы. Эми менде бир видео бар да. Буну Осо Арт Green деген поставщик экен. Ошол өткөрдү. Муну Осо Арт Green алып келбей эле, муну сиз өзүңүз ошол базарга барып, аялдар менен соодалашып 20 сом, 25 сомдуктан алып турсуз розаларды. Ал эми туя болсо ошол жердеги базар баасы 1200-1300 сом турат. Андай видео тасманын баары бар, язып эфирден көрүсүздөр, сүйлөптүр мени. Наргиза деле ачык эле айтып кетти эле, "Бооба, мен буну мынча сомдон алдым, мындай тигиндей" деп. Анан туруп алып анан буну жана смарагды мен 4000 сомдон алдым деп бияка жазып коюптур. Смарагд деген жок деп атасыз, туурабы? Смарагд жок. Смарагдын балким былтыркы жылы мындай майдалар болсо ар жок андай. Смарагд жок, вообще быйыл келген жок смарагд деген. Бийик эле немелерди отургузуп атат, бар. Мооларды эле отургузду. Ана майда тетики гүлдөрдү, розалар 100 сом дейсиз, ал 100 сомдук роза мен көргөн жокмун. Мооларыңызды 25 сомдон деп атасыз, туурабы? Шүтүп алат балар деген. Мынчага бер биз тияка тиге садикке тигебиз деп. Биз аябай келге бадада берсем мен. Коем садикке тиге, мечитке тиге деп. Именно ошо Наргиза өзү келеби? Өзү келген өткөндө теректерге. Теректерге өзү келген. Аны 15 сомдон алган. Ооба, теректерди 15 сомдон ашап кетип калыптыр. Тигием айлык өткө барып ошонун до сих пор акчасын бербей кетти го, райсыз акчасын. Анан эмне себептен Осо Арт Green'ге мындай өйдөлөтүлгөн баалар болуп, анан кайра сиз өзүңүз барып сооданы жүргүзүп, өзүңүз алып келип атасыз. Түшүнгөн жоксуз. Кандай? Мындай кантип өтөсүз? Азыр мындай да. Мен базарга барып соодалашып алып келген видео барбы? Видео бар. Ошол жакта саткандар сизди келип сатышты. Эми ал сөз эмес. Жок, видеосу барбы? Эми мындай ар бир нерсеге видео барбы деп сурасаңыз болот, туура. Макул, сиз ошону айтып атасыз. Анда жүрүңүз азыр прямой эле баралы Осо Артка. Мен деген ал жерге как раз мен сотруднигим бар, военком. Ошону кошуп алып, көтөргөнгө мен өзүм жалгыз көтөрө албайм деп туруп, машинага, служебный машина менен барганбыз. Даже ал жакта видеосу да сохранённый болуш керек. Алардын наблюдение бар да. Аламидин неметечи. Анан ушинтип эле бирөөгө каралай берсе, жакшы эмес. Толуша билсеңиз, каралуу эмес бул жерде сизден. Барып туруп, азыр көрсөтөбүз. Ал жерде директор өзү орустар да. Анан кийин барып туруп, азыр мен далилдеп берем. Жок, сүйлөйт. Сиз ошо Арт Green'ге барсызбы? Окусаңыз, Арт Green'ге барган жокмун. Сиз алды деп жаткан жерге. Сиз ошол жердин барып туруп видеосун. Мен сиз мага үйрөтпөңүз кандай кылышты. Мен каяка барып, далил фактларды баарын тактайм. Себеби мен сизди буга чейин тааныбайм да, сиз мага эч ким эмес. Мисалы, мага мен болгону бейтараптуу кылып чагылдырам. Мисалы, сиздин да өзүңүз чындыгыңыз бар деп башында айтпадымбы жогорудачы. Сиз мен далилдеп бере алам деп атасыз, маселе жок. Сиз берген видеолорду дагы сиз айткандардын баарын коюп беребиз. Эч маселе жок. Бул жерде коркуп турган эчтеке жок. Андан кийин өлбөс солдат боюнча аны оңдоп түзөө боюнча бир эмес 2 жолу смета түзүлгөн экен. Бир эмес 2 жолу, бирөөсүндө 252 миң сомго. Ал эми биринде болсо 420 миң сомдон ашык 776 сомго түзүлгөн экен. Бирок бул ишке ашпаптыр. Бул ишке ашпаптыр. Өзүңүздөрдүн кызматкерлери болуп, тек биягын түздөп, краситетип коюп турсуздар. Анан эмне себептен 420 миң сомго чейин мындай смета түзүлүп калды? Ошол боюнча сметчик негизи деген мен келгенде эле ошо сметчик бар экен. Анан кийин биз деген мага чейинки глава эмени тротуарды берген экен. Анан тротуарды бергенде уже вскрытие болуп подрядчик чыкты. Подрядчик келип айтат, мына 500 метрге 2 километрге бердим деп сметчикчи. Подрядчик айтат 200 метрге чейин тротуар экен, объем работасы. Эми объем эле берилет да. 500 метрге чейин жок, 500 метрге чейин тротуар, 200 метрге чейин эле бордюру коюлат экен. Калганы берилген эмес, объем калганында жетпейт деген. Ошондо анын эмеси сметасы такыр тура эмес. Аны чакырсак өзү түшүндүрүп бере албайт сметчик. Анан 6000 сомдук смет. Ооба. Анан кийин кайра түзүп бер десек, ал билбейт. Райымбергиев ошондо, Келинчеги түзүп берчү, билбейм иш кылып. Ошондой экен да. Келинчеги да сметчикпи ошондой экен. Анан кийин ошонун негизинде ал деген еще срыв болуп атат биздин тендерде. Еще эми берген эмеси сметасы да туура эмес. Анан кийин
Андан кийин соответственно биз деген мен башка жумушту аткара албайт деген ой менен Убукеев Нарымбекти алып турсуз. Сапаттуу аткара турган сметчикти таап, ошону менен биз деген жумушту жүргүзүшүбүз керек. Жакшы сапаттуу кылып жасаш керек. Анан кийин биз деген тендер каждый раз ушинтип срыв боло берсе бизге андай сметчиктин кереги жок. Түшүнүктүү. Андан Убукеев Нарымбекти алдыңыз. 18 ай чегип. Анан ошол 420 миңдикти ошол түзөт алып. Ошол түзөт ооба. Баалар өтө эле үйдө эмеспи? Мен деле ошол жерден мага сметаны алып келди, жанагы проектор менен иштеген кызыбыз. Анан кийин мен ага айттым. Бул жерде эмеси баасы аябай көп. Анын тем более биз деген ал жерде деген оңдоп түзүү эмес. Биз деген жана Ихлас компаниясы менен сүйлөшүп, биз аларга айттык, как спонсор катары бизге гранит бергиле, могу эстеликти жашнакка кылып оңдоп берели, оңдоп коелу десем, алар макул. Материал биз берели, бирок жумушун аткарбайбыз, өзүңөр аткаргыла деди. Анда хорошо деп биз сметчикке айттык, бизге жумушун немесин эсептеп бериңиз деп. Анан сметчик айтты, мен деген НДС бардык эми налогтору менен эсептеп бердим деди. А мен айттым, 400 миң аябай эле көп экен. Ошо Кализанын өзүнчө айттым. Бизге деген минимальный кылып эсептеп бериңиз деп сразу эле айтканда, хорошо, анда мен тиги НДСтер немелерин алып коеюн, анда минимальный кылып эсептеп берем деп эсептеп берди. Анан эсептегенден кийин бизде бюджетте азыр акча аз болгондуктан аз биринчи тротуарды берели деп ошон үчүн аны токтотуп койдук. Бирок биздин жанагы инвесторубуз гранитти любой время сурасаңар беребиз деди, ошон үчүн азыр пока токтоп турат. Бирок аны жасайбыз. Сизде Toyota Highlander 08 PG 08A деген мамлекеттик автоунаа бар. Анан бир видеода көрүп калдым да. Вот глава чехлы новые себе купила. И сама ездит за рулем. Анан дегенкisi сизде айдоочу дагы бар. Айдоочу да бар. Анан мамлекеттик автоунааны айдоочуга катталгандан кийин бир эле айдоочуга катталат. Баардык дегенде жолдомо кагаз сөздү болуш керек. Механик күнгө болбойт деп туруш керек. Кечки саат 8ден кийин айдаганга болбойт. Эгерде 24 саат деп жастырыш механик болбойт деп, анан сиз жолдомо кагазы жок. Жол мыйзамы деп кантип айдап жүрөсүз? Азыр чыксастан. Мисалы май кызматкерлери тоссо автоунааны айып токтотуш жайын токтотуп коюшу ыктымал да, сөзсүз түрдө эгер айдоочу сиз болуп жазылбагандан кийинчи. Азыр жумушубузда токтоп калышы мүмкүн. Адамзат болгондон кийин ар кандай ситуация. Ал бала ооруп калат же азыр камераңыз менен чыгып карасаңыз мен полицияны өзүм өкүндөп турат. Ошол убактарда өзүм жакшы сезбей мени суранганынан мен өзүм айдоочу күбөлүгүм бар. Анан мен ошондой убактарда өзүм айдай берем. Аны эч ким запрет кыла албайт. Мен айдоочум, мыйзамын кылат. Айдоочум ооруп калса, анын ордуна мен кайра башка айдоочу ала албайм да. Ооруп аткан адамдын үстүнөн мен адам ала албайм. Ошон үчүн. Анан кийин эми жумуш токтоп калбаш керек да. Ошол кызматкерлер коллективдүү түрдө сизге басым жасап жатат, тийиштүү органдар келсе, бухгалтер ушинтип айтты интервьюдачы, тийиштүү органдар келсе, албетте сиз журналистсиз, мен мыйзам чегинде мен бул жактагы цифраларды бухгалтер катары айта албайм, мыйзам жол бербейт ага. Эгер сиз прокурор менен болуп чыгып тийиштүү органдар менен кошо келсеңиз, маселе жок. Мен кайсыл жерден айыл өкмөт буга эмес кылгандыгын, кайсыл акчаны бизге документтерге заставить кол койдурганын айтып берем деп айдан ачык айтты. Бирок деги басым болуп аткан чын. Рахмат. Бизди дагы мындай немеге мыйзам бузууга алып барып атат. Түртүп атат. Бухгалтерден каршы чыккан эмне чоң себеп болду? Ошол чоң себебин азыр эле айтып кетти. Ал айтат, ал туура эмес кылган документтердин, туура эмес кол койдургандардын баарын далилдеп берип жатат. Туура эмес, мен эч нерсе кылган жокмун. Бизди мажбурлап жатат, басым кылып жатат деп айтты да. 4-апрелде келгенден баштап президенттин указы бар, баардык жерде жашылдандыруу боюнча ошону поддержка кылып, быйылкы жылдын планында киргизген эмес экен. Ошол главный бухгалтер өзү эле планга киргизбептир. Озелененияга, жашылдандырууга бир да сом жок. Анан кийин биз деген тигишибиз керек. Бул жөн эле жазган ал ушул жашылдандырууларды тигиш керек болгондуктан мен бардым дагы, договор түздүм дагы, ошол эменен аркылы менен Кузинский лесхоз менен барып алып келип туруп, мектепке, больницага баарына жашылдандырууну тиктирдик. И жанагы памятник дагы канча жылдан бери каралган эмеске, жашнакарлык тегиздеп баарын туяларды отургузуп, көзүңүз көрүнсө гүлдөрдү отургузуп койдук. Айыл акимге мен
10 000 долларлык автоунаа алып берип койгом. Тийиштүү органдар бар колумда. Маселе жок, маселени оңой эле чечем деген сөздөрүңүз бар экен. Чынбы ошо? Кандай дейсиз? Албетте биз буга чейгибиз келбейт. Ошол сөздү угуп мен дагы аябай күлкүм келип атат чындап. Укасыз буга чейин? Адамдар ал укмактуу күртү Facebookка чейин чыгарды. Анан кийин андан тышкары дагы Ташиевдин тааныштарым бар. Анан кийин мен аларга чалып коем, бардык органдар мен өзүмдү кыла бергиле деп ошол сөздөрдү угуп мен дагы өзүм таң калып калдым да. Биздин райондо мынакей 2 согуштун ветераны бар. 3 блокадник бар да. Ошо 10-майда иш-чараларды өткөрдүк. Мен ушул баланы өзүм айттым. Сен тап. Ошол айтып аткан машинаны. Тапсаң, мен барып ошо ветеранга подарок этем. Ошол машинаны 10 000 доллар. Да. Айттым ошо. Бара кыргызда жакшы сөз бар го, келдим сага айтам, керегем сага айтам, келдим сен депчи. Өзүн айттым мен, ошо кызыктарда, ошо баягы жазып аткандарды айттым. Давай тапкыла мен ошо ветеранга барып, элди чогултуп, жыйынтып подарок этип коем. Эми абсурд деп, кандай деген системный болуп калган коррупциялар, системный болуп калган ушул кээ негативтердин бардыгын бул күндө жок кылыш керек да. Эми ага убакыт керек, ага нерв керек, ага чыдаш керек. Ошондо ордуна келет. Наргиз айымдын үстүнөн жазып аткан арыздарга сиз кандай жооп берип атасыз? Мен мисалы үчүн эгерде факты бар болсо, мени кандай пикир атат. Айыл өкмөт Наргиза Момбекова бизге тийиштүү кагаздарды жиберерин убаталаган жана эфирде чыгарбай турууну өтүнгөн. Биз бейтараптуулугу үчүн аны күттүк. Жыйынтыгында дал ушундай документтерди жиберди. Эгерде документ деп эсептеле турган болсо, биз бул протоколдун каттоо күнүн тактап сураганда Наргиза айым атайын кат менен кайрылууну билдирди. Эсиңиздерде болсо, биз суроо берип жаткан учурда ал бардыгын кагаз түрүндө болсо дагы далилдеп берем деп айткан.